Мен Баева Гүлзат, ушул Таштак айылынан тургунумун, Жалал Абад областынын. 2008-жылдары Россияга барып келгенмин. Ал жакта деле эл катары баягы кара жумуштарда иштедим. Андан кийин ден соолукка байланыштуу ооруп калып анан бул жакка келдим. Бул жакка келип анан баягы оор жумуштарга жарабагандыгым үчүн ушу гүл бизнесин жасап көрөйүн дедим. Биринчи эле өзүм үйүмдө лимондорду өстүрчүмүн, моундай лимондорду. Ушул лимондордон 3-4 түп бар эле. Ушуларды бышырып, анан кошуна колоңдорума сатчумун. Анан секин анан оор ишке жарабагандан кийин ушул менен бизнес кылсам болот экен деп ойлоп калдым. Анан секин биринчи эле лимондон баштагам. Апам лимон алып берип, анан ушуну аябай жакшы көрүп, цитрусовый неме экен, буга клиент көп экен, анан ушу үйдүн ичинде эле 4 эле лимон менен баштадым да. Миграцияга чыкпай эле аялдар деле ушу үйдө деле эркектер катары жумуш кылып акча тапсаң болот экен, чай чаккан таап дегендей. Куда кааласа эми секин теплица кылсам деп ойлонуп атам, ошондой максаттарым бар. Цитрусовый нерселерди көбөйтсөм деп ойлойм. Ошо эми кичине шартым келсе, мына бизде айылыбызда урматкан бар. Ошо баягы Роза Отунбаеванын демилгеси менен жаңы немелер чыгып атат го, мына айылдарды эмесин коргоп. Ушундай иштерди табышып, ошолорго неме кылганына аябай сүйүнөм. Анан ошо урматканда бирде айтып калды, Гүлзатчы, сиз ушу гүлдүн немесин боюнча жакшысыз го, кызыгасыз, биз ошого жардам берели, жанагы эмелерге катышыңыз. Ушундай немелерге катышсаңыз сизге жанагындай тепличка андай мындай курганга шарттар болот депчи. Мен ушул Роза Отунбаеванын тынчтык жолу менен коомчулуктуу инклюзивдүү миграцияда жүргөн аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча долбоордо чогуу иштеп, координатор биринчи санарип болуп иштедим. Санарип мугалим болуп айылдагыларды тартып санарип боюнча үйрөттүм. Баева Гүлзат эжеге дагы жолугуп, Гүлзат эже ушул бизге катталыңыз, келип окуңуз бизден. Сиз гүлгө көп кызыгасыз. Сизге ушу гүлдөрдү сатык боюнча сизге бизнес ачканга биздин ушу фонд дагы жардам берет. Келип окусаңыз ушундан көп нерселерди аласыз. Баягы гендердик теңдик деген бар экен, баягы аял менен эркектин укугу бирдей. Бир эле азыр биздин кыргыздардын эмесинде аялдар үйдө отуруп, эркектер гана иштесин деген бизде ушундай уран бар да. Бирок ошо биз ушу Отунбаевадан окуп, аялдар деле иштеп, ушу эркектерибизге жардам берип, бир эле эркектерди карап отурбастан тең иштегенге, тең кыймылдаганга биздин аялдардын да укугу бар экенине мен көзүм жетти ушу Роза Отунбаеванын демилгеси менен иштеп. Мен бирок айылдагы көп аялдарга ушундай кеңештеримди айттым. Бул менин үйдө өстүрүүчү бөлмө гүлдөрүм. Азыр ушу 230 сорттун түрү бар, сорту бар. Азыр ушуларды көбөйтүп гана неме кылам. Мына бүгүн Веля деген гүл, бунун көп түр сорту бар. Кызылы, розовый, оранжевый. Буларды да көчөттөрүн 250-ге чейин саттымын. Пеларгониянын 4-5 түрү бар. Колокольчик гүлдөр, сортовойу бар. Балеткасы бар. Мына домашний арча. Бунда кичинекей көчөтүн 300 сомго сатып алгам. Мына 4 жылдык арча болот. Неме кыздарым айтчу, апа шаардан бир жактан жоголуп кайра келатканда биризден силер отурасыңарбы деп сурабай эле келатып желе гүлүм эмне болду, гүлүм сугарып атасыңарбы, эмнеге сугарбадыңар деп айтып келесиз го деп. Мен ошондоймун, эштен кирип келатканда эле биринчи көңүлүм ушу гүлдөргө бөлүнөт. Булар дагы мээримдүүлүктү каалайт да. Булар менен деле кадимкидей мына ооруп калдыңбы, сен унутуп калдыңбы деп сүйлөшөм кадимкидей. Булар көбүнчө эле жаңы көчөттөр. Мына ушул көчөттөрдү 70 сомдон 100 сомго чейин сатамын. Көлөмү ушунчалык гүлдөрдө. Мына кампанула деген гүл, буну дагы али сатыкка чыгара элекмин. Өзүм ушу кичинекей көчөтүнөн чоңойтуп атам. Бизде аз кездешүүчү гүлдөр булар дагы. Мен жөн эле сатып койбостон, ошо
кеп кеңешимди айтам, мындай удобрение колдоносуздар, мындай кылып сууну мындай бересиздер. Анан мындай удобренияларды колдоном буларга. Булардын өзүнүн ар биринин удобрениялары бар. Сээп турам, чачып турам, сугарып турам, мындай удобрениялар. Ошо гүл сатканы менен кошо ушул удобренияларды да алып келип коем үйгө. Гүл саткан адамдарга ошо кеңешим айтып, ушу мындай дары удобренияларды бересиңер деп сунуштап айтып турам. Азыр мен бир эле гүл менен алек болбойм. Ушу арчаларга да кичине көңүлүм түшүп калып, арча менен бизнес кылганды дагы ойлонуп көрдүм. Анан могул голубой конь, голубой ели деген арчалардын түрүн эктим. Көп суммада алып келдим элем. Булар аябай кичинекей болчу келгенде. Могул көлөмдөгүлөр. Арасында чоң-чоңдор дагы бар эле. Аларды кыйласын саттым. Айылыбыздагылар көп эле алды. Анан базарга дагы сурагандарга неме кылгандар апарып өздөрү апарып сатып жатышат. Быйылча азыр ушул дагы мындан да көбүрөөк өстүрөм деп аракет кылып атам. Анын арасында быйыл мына жаңактарды дагы проба кылып көрдүм. Мына быйылкы эле көчөттөр, мына жазда эккен көчөттөрүм. Айылыбыз мына немеме багыма да отургузам деген ойдо ушуларды өстүрүп жатам. Ишеничтүү да базарга караганда бул питанияларын өзүнө керектүү дары дармектерин берип өстүрүп берет бизге. Анан көбүнчө мындан совет сурап турабыз, кандай кылып гүлдөргө питания бериш керек. Эми аны деле билген адам өстүрөт экен да. Жөн эле эгип койсок ал өсө бербейт. Ошондой жактарынан кошунамын гүлдөрүнөн эле алып көп адамдар пайдаланып атышат. Анан кечиндеси бир мал сугарам, эртең менен бир мал сугарам. Анан гүлгө дагы баягы эмеден крандан алып эле суу бербеш керек. Себеби буларда хлор болот да, ошо тыныгып туруш керек. Менин моундай шестернам бар. Бизде дагы суу таңкыз, 2 күндө бир суу чыгарат. Ал дагы бир аз эле, бизде арык-барыкта да суу жок. Ушун менен сугарам баарын. Бул тыныгып калган суу. Миграцияга чыгып иштеген аялдар үчүн кеңеш айткым келет. Себеби балдарынан алыстап, балдарга мээрим төг албай, мен дагы жоон терим менен тартып келгем, миграцияга барып көрүп келгем. Оңой эле акча таба албайсың ал жакта деле. Балдардын кусалыгы болот, бирөөнүн элинде мусапыр болосуң. Аялдарга айтат элем, ушу үйдө деле, өзүбүздүн Кыргызстанда деле иш жолдорун тапса болот экен. Бизге азыр мына Орозо Отунбаева көп тармакта иш жолдорун ачып берип атат. Мисалы үчүн мен ушу гүл тармагын өстүрүп атам. Ушу менен деле жашооң өтөт, ушу менен деле тирилик кылсаң болот экен дейм да.